Паспорт алмаштыруу, неке күбөлүгү, мүлк каттоо өңдүү суроолор айрымдар үчүн оңой олтоң. Бирок көпчүлүк өзгөчө аймактарда бул багытта көп юридикалык билимдерге муктаж. Дал ушул көйгөйдү чечүү үчүн акысыз юридикалык кеңештерди камсыздаган укуктук аймак долбоору тууралуу баяндайбыз. 2023 жылы ноябрь айынан тартып биздин Тоң районунда укук булагы долбоорунун алкагында укуктук аймак долбоору башталган. Бул долбоордун максаты биздин Тоң райондук сотунун ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталган долбоор. Бул долбоордун алкагында биз Тоң району боюнча 50дөн ашуун жарандарга юридикалык кызмат көрсөттүк. Андан башка Тоң райондук сотуна QR коду бар стенд илинген. Ал жерден дагы бул сотко келген жарандар өздөрүнүн баягы сотко болгон пикирин, сунуштарын калтырганга эң бир чоң мүмкүнчүлүк жаралды да. Буга чейин жергиликтүү аз сандагы юристтерди бушайман кылган көп көйгөй азайып, элге керектүү юридикалык кепкеңеш берилип келет. Муну аймактагы адвокаттар тана албайт. Укук булагы долбоору боюнча Элиза айым иштеп атат. Бул киши келип иштегени биз көрүп билип атабыз. Соттук процесстерге, анан карапайым элдерге көп жардам берип атканын байкап атабыз. Чындыгында бул Тоң районунда деле мындай муктаждыгы финансы жагынан дана юридикалык жардам ала албаган жарандар көп бизде, карапайым элдер. Ошолорго жардамдарды көрсөтүп атат. Бекер, акысыз. Ошол жеринен аябай жакшы экен. Ошо сотто катышып элге жардам берип аткан көп нерселерден байкап атабыз. Бул жакшы болот экен. Элдер деле келип кээ бирөө кайрылып атышат. Биз Элиза айымга кайрылдык, бул иштерди бүтүрүп берди деп. Элиза айымдын айтымында жөнөкөй гана жагдайлардын мыйзамдуу жолун билбегендиктен айрымдардын жалган маалыматына ишенип алдангандар арбын. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй өзүнүн менчик укугу катталып турган жерине ошол жерин сатканга өзүнүн укугу бар экенин деле билбеген жарандарыбыз бар экен да. Анткени ушундай бир жараныбыз кайрылды. Өзүбүздүн эле ушул Тоң районунан өзүнүн менчик укугу катталган жер участогу бар экен, турак жай салуу үчүн бөлүнүп берилиптир. Бирок ал жерге азырынча турак жай салына эле экен. Анан ошол өзүнүн баягы муктаждыктарына акча каражаты керек болгондуктан сатууга мажбур болуптур. Бирок убагында аны сатканга болбойт. Эгерде бул жериңди сатсаң, сенин жериңди кайра мамлекет алып коет деген сөздөр болгон экен. Ошондуктан эле сатпай калыптыр да. Бирок убагында аябай кыйналып, кредит алып, аябай жаман бир немеге түшүптүр да убагында. Анан ошол киши кайрылды да, ушундай маселе болду эле. 2 жыл мурун айла жоктон сатышым керек болуп, акча керек болгондуктан анан сата албай калгам. Бир адистер айтты эле деп атын айткан жок, бирок анан ошол документиңизди алып келсеңиз карап берейин деп баягы карасам, ал жерде ал жөнүндө эч кандай сөздөр жазылган эмес. Мамлекетке алып коюу тууралуу же жана башка чектөөлөр эч кандай коюлган эмес ал документтечи. Анан просто баягы карабайсыздарбы, эми ошол жараныбыздын баягы түшүнбөстүгүнөн келип чыгып атат да. Бир киши айтты эле ушуну, бир жерде иштеген бир киши айтты эле ушуну деп ошондон коркуп сата албай калган да. Мамлекеттик органдарыбыз баягы кайдыгер мамиледе болбой, ар бир органыбыз бир баягы майынчара аткарса, өзүбүздүн милдеттерибиздичи аткарсак, мисалы үчүн ар бирибиз ушул ана ошондо бир жакшы жыйынтыкка жетишет белек деп ойлойм да. Ошо Мыйзамда такыр жазылбаган эрежелерди элге таңуулап, эмнегедир эл кызматын кыла турган тиешелүү мекемелер келген кишиге орой мамиле жасаган үчүн эл тактап суроодон да айбыгып, оңой бүтчү иштер опурталдуу окуяга айланып кетет. Кагып силиккен учурлар деле болот. Ал менин өзүмдүн деле башыман өтүп атат. Эртеңки күнү ушул менин дагы бир ишим түшсө, ошол ишти аткарбай коебу деген бир коркуу сезим пайда болот да. Ар бир жаранда деле, мисалы үчүн ошону баягы биз эми өзүбүздүн менталитетибизди алсак, баягы улуу кишиге катып айтпаш керек, антпеш керек деген бир бар биздин өзүбүздүн оюбузда дагы. Бирок эми баягы көбүн эсе жарандарыбыз баягы катуу айтып бир жакка кайрылгандан дагы коркушат деп ойлойм да. Анткени же болбосо баягы эң эле жөнөкөй нерселерди баягы билбегендиктен жана ошол жака бара албай, айта албай, же уялып, же
бул маселе баягы ачыкка чыкса кандай болуп калат деген ушундай бир ойлор жаралат экен да, жарандардачы андай деле болуп атат. Бирок ошону бир мыйзам чегинде бир түшүндүрүп, жок сиздин укугуңуз мындай болот, сиздин милдетиңиз да мындай болот, сиз деген мындай нерсени кылганга милдеттүүсүз, же бул документти же башка аракеттерди көргөнгө укугуңуз бар деген түшүнүктү мындай жеткирип жатабыз учурда. Буга окшогон мисалдар эсепсиз. Башкысы 1 жылга жетпеген убакытта бир нече адамдын маанилүү делген маселелерин чечип бере алды. Алардын бири Гүлбар айым. 2 жылга созулган сот ишин 1 жума ичинде ийгиликтүү жыйынтыктап берген. Биринчи жолдошум менен ажырашып, экинчи турмушка чыктым. Анан ошо мурунку немеши жолдошу ЗАГСыны бүтүрүп бербей аткан. Анан биз кыздуу болгонбуз жаңы. Ошого ЗАГСыны бүтүрө албай аттык. Анан юрист издеп ошо Элиза эже менен таанышып, Элиза эже аркылуу сотко бардык. Элиза эжеден маалымат алдык. Сотко барып, анан расторжение брака алдык. Алып, анан ЗАГСыга отуруп, ошо кызыбызга нике күбөлүк алдык. Анан пособие да чыкпай жаткан, ошо пособие чыгардык. 2 жыл жүрдүк да бүтпөй. Анан ошо Элиза эже менен байланышып, сүйлөшкөндөн кийин уже 1 жуманын ичинде бүткөрдүк да буюрса. Дал ушундай кырдаалдардын кыйласын чечүүгө багытталган укук булагы долбоорунун негизинде укуктук каймак аракетин уюштуруп, жазылбаган мыйзамдар басымдуулук кылган кыргыз коомун расмий мыйзам негизинде өз укугун билүүгө үндөп, үйрөтүп келет. Элиза айым үй жүгү менен кошо эл жүгүндө чоң кеме сымал жоопкерчилигине алып алган. Бул эми биринчиден баягы мисалы үчүн карапайым эл кээде колунда иштебеген келиндер бар, колунда жок адамдар, жарандар бар. Мисалы үчүн алар акчасы жок, бир баягы ачка калган жарандарыбыз болот. Анан аларды көрүп баягы жүрөгүң ооруйт, чын элечи. Анан баягы кичине жок дегенде ушул мен өзүмдүн баягы ошол билимим менен баягы консультация берип, алардын бир определенный бир маселелерин чечкенге хотя бы ошону жардам берейин деген ой кетти. Анан баягы экинчиден болсо бойда долбоордун баягы максаты болду да, баягы биздин сот системасын өнүктүргөнгө бир кандайдыр бир мындай салымымды кошсомбу деген ой кетти да. Бул долбоордун максаты ошо айтып өткөндөй эле баягы азыркы учурдагы ишмердүүлүгүн дагы болсо жогорулатуу, дагы бир жаңылыктарды киргизүү, бир кандай бир аракеттерди жасасак, дагы бир соттун бир ишмердүүлүгү жакшырат. Ошондой максатта баштадым да бул ишти.